Сүйлөшүүнүн алкагында дүйнөдө коомдон туруп, коомдон сырткары болуу мүмкүн эмес. Азыр балдар телефон эле тиктейт деп эле кайгыра беребиз. Кемпир да тиктейт азыр. Абышка да тиктейт. Бирок ошонун пайдалуу жагына колдонсо жакшы. Бирок бала деген бала. Дайым пайдалуу жагын колдоно бербейт. Бул анын көзүнө барып туруп анан кийин денелери ийилип, сөөктөрүнө, омурткасына бүтүндөй зыянын тийгизип, этегинде психикасыны депрессия кылып аткандыгы, менталдык акылын жабыркатып атканын билебиз. Ошондуктан баардык апалар сыяктуу бул менин да көйгөйүм. Эмне кыласың десе, сөзсүз ага альтернатива издейм. Альтернатива кандай? Телефонго эмнеге балдар азгырылат? Эмнеге алар менен көбүрөөк отурат? Себеби телефон, оюндар мактайт балага, дофамин берет. Азаматсың дейт, аракет кылдың дейт, утпай калсаң, кайра башынан бир көр дейт. Кичине утуп калса сен сонунсуң, кийинки кадамга өтөсүңбү дейт. Бизде андай жок. Балабызды урушабыз. Ой, кемпай, эмне отура бересиңби депчи. Кечеге караганда бүгүн телефондо азыраак отурдуң деп мактасак болот баланы. Ошо ошондой кылып аракет кылабыз. Экинчиси, үй бүлөлүк сааттарды өткөрүүгө аракет кылабыз. Отуруп алып, мен телефондон көрө келгиле үй бүлөлүк кино көрөбүз деп айтам. Тамак жасап атканда жардам берсеңер жакшы болот эле деп жардам сурайм. Бул деген делегирование. Андан кийинкиси саякат кечкурун кичине сейилге чыгып келгенге аракет кылабыз. Анан баарынын кружокторуна барсаң, кызыккан, сен деген сөзсүз врач болосуң, биологияга баргын, сен деген сөзсүз англис тилди билгин, акылдуу болосуң эмес, өзүң танда. Комузбу, эмне? Сага Куран курсу бар деп барса, бала ошого барып келген, ошого тапшырма аткарган, сүйлөшкөн мезгилде телефон тиктебейт. Бул ага караганда жакшыраак мезгил экендигин, бул убакыт өткөрүүнүн жакшыраак убакыт экенин түшүндүрөт. Мисалы менин кичинекей эң телефонго кызыккан курактагы уулум азыр 12 жашта, ошого балам футболду жакшы көрөт. Анан ошого ар кандай футболдук турнирлерге билет алып беребиз. Кеч болсо ошого алып барып берүүгө курбандык салабыз. Ошону карап отурган мезгилде телефонду тиктебейт деп. Айтор биз телефон бизге конкурент болгондо бизден жакшыраак болуп атканын эне ата мойнуна алганда гана бул маселени чечүү мүмкүн болот.